Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңар балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Сабактын темасы эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөр. Буга чейин биз эгер эсиңерде болсо, буга чейин заттын кыймыл аракетин көрсөтүүчү эки суроого жооп берүүчү теманы өткөн болчук. Эмне кылды, эмне кылып жатат. А бүгүн болсо заттын кыймыл аракетин көрсөтө турган эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөрдүн тегерегинде бүгүн сүйлөшөбүз балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабакта зат атоошунун кыймыл аракетин билдирген сөздөрдү билебиз. Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү каштырып сүйлөм түзө алабыз. Сүрөт аркылуу өз алдынча иштей алабыз. Жомоктугу менен сөз байлыгыбызды өстүрөбүз балдар. Бүгүнкү сабактын максаты 4 максаттын негизинде ишке ашмакчы. Анда эмесе сабакка кунт коюп көңүл бурабыз балдар. Эмне кылат деген суроо биз сүйлөп жаткан учурдан кийин боло турган кыймыл аракетти билдирүүчү сөздөргө берилет балдар. Карагыла, биз өткөндө кыймыл аракеттин болуп жаткандыгын, кыймыл аракеттин өтүп кеткендигин билдирген сөздөр боюнча, сүрөт боюнча сүйлөм түзүп, тексттин арасынан таап иштеген болчук. Бүгүн биз эмне кылат деген суроо биз сүйлөп жаткан учурдан кийин боло турган кыймыл аракетти билдирүүчү сөз экенин бүгүн сүрөттөр аркылуу, сүйлөм түзүү аркылуу биле алат экенбиз. Ошондо эмне кылат деген суроону билгенде биз эмне кылат экенбиз? Кыймыл аракетти кайсыл учурда болгондугун билгизет экен. Биз сүйлөп жаткан учурдан кийин билгизгендигин көрө алат экенбиз. Сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Сүрөттө биз кимди көрүп турабыз? Зат атоошун сүрөттө биз ким деген суроону беребиз дагы. Ким? Кыз. Кыз эмне кылат? Карагыла, көрдүңөрбү? Зат атоошунан суроо берип атабыз. Ким? Кыз. Кыз эмне кылат? Кыз эмне кылат? Кыз азаматсыңар чуркайт. Кыз чуркайт. Эмне кылат? Чуркайт. Эми ушуга балдар сүйлөм түзгөнгө аракет жасайлычы. Сүйлөм түзүп бергенге аракет жасайбыз. Сүйлөм түзөбүз. Айсулуу эртең менен эрте чуркайт. Суроо бергенге аракет кылабыз. Эмне кылат? Чуркайт. Ким? Айсулуу. Азаматсыңар кимде ким тапса иштептерге жазып отурабыз. Эмне кылат? Ким? Зат атоочу таптык. Кимде ким тапса жакшы, эң жакшы. Секирет. Кыймыл аракеттин көрсөтүп атат. Эмне кылат? Секирет. Эми сүйлөм түзгөнгө аракет кылабыз балдар. Сүйлөм түзөбүз балдар. Динара өз ден соолугун чыңдаш үчүн секирет. Эмне кылат? Секирет. Кыймыл аракетти билдирген сөз дайыма сүйлөмдүн эң аягына келип түшүп жатат. Буга дагы сөз түрдө көңүл бургула балдар. Эмне кылат? Бул ким? Бала. Эмне кылат? Кана өзүбүз ойлонуп көрөбүз, сүрөттөн көрүп атабыз. Кандай кылып жазсак болот? Эмне кылат дегенге жообу? Азаматсыңар басат. Эмне кылат? Басат. Сүйлөм түзгөнгө аракет жасайбыз балдар. Азамат жумушка басып барат. Кыймыл аракет сүйлөмдүн кайсы жерине келди? Эмне кылат? Басып барат. Сүйлөмдүн айын. Дайым эле кандай гана сүйлөм болбосун, кыймыл аракет сүйлөмдүн аяк жагына келип түшөт. Эмне кылат? Басып барат. Эмне кылат? Эмне кылат? Уктайт. Сүйлөм түзгөнгө аракет жасайыкчы. Кандай кылып сүйлөм түзө алсак болот экен? Мышык уктап жатат. Эмне кылат? Жооп табабыз. Сүрөттү көрүп атасыңар да балдар, Сүрөттө эмне кылып атат? Азаматсыңар эмне кылат? Жейт. Кайрат, тамак жейт. Кыймыл аракет эмне кылат? Жейт. Сүйлөмдүн аягына келип түштү. Кыймыл аракет эмне кылат? Жейт. Эмне кылат? Сүрөткө көңүл бургула.
İçet. Сүйлөм түз көрейікші балдар. Біз сөзün ғана сұрауын беріп, аға жоопты, сөз менен жооп таап атабыз. Азыр сүйлөм түзгөнгө аракет кылгыла. Айда чуркагандан кийин суу ичет. Так, эмне кылат? Кыймыл аракет. Суу ичет. Сүйлөмдүн аягына келип түштү. Эмне кылат? Окуйт. İştepтерге жазып отурабыз. Аскат Чыңгыз Айтматовдун китебин окуйт. Эмне кылат? Окуйт. Китебин окуйт. Так, азыр биз эмне кыймыл аракетти билиш үчүн бул ырсактарынан кыймыл аракетти туюндурган сөздөрдү тапканга аракет жасайбыз балдар. Мультфильм. Сыналгыда биз бүгүн көрдүк кызык мультфильм. Алдап кетти аюуну, амалын көр түлкүнүн. Булактатып куйругун, булт бере албай кургуруң. Аргасыздан аткарды арстандын буйругун. Ак кула сөз сүйлөдү, ак оюндар бийледи. Качышкан жок, корккон жок, карышкыр да тийбеди. Карап турсак пилдерди, каалашпай бош жүргөндү, тумшугунан суу чачып, суу карышты гүлдөрдү. Гүл тандаган көпөлөк, учуп жүрдү көкөлөп. Бөлтүрүк болсо бөжөктү, бөбөгүм деп көтөрөт. Чынында бул кызык да, чычкан менен мышык да. Кыяк тартып ырырдап, сыбызгыда музыка. Айбан аттар бири-бирин аяшаарын билгиниң, кыял ойду эргитип, кызык тура мультфильм. Асаналиевдин жазган ыры болуп эсептелинет. Бул жерден биз көңүл бургуладагы иштептериңерге жазып отурушуңар керек. Ар бир бул жерде берилген жаныбарлардын кыймыл аракети бар, ошол кыймыл аракетти тапканга аракет жасашыбыз керек. Көрдүк, эмне кылдык? Көрдүк. Эмне кылды? Буйруду. Эмне кылды? Тийбеди. Мына булардын баардыгы эмнелер? Кыймыл аракетти көрсөткөн сөздү. Мисалы, сыналгыдан биз бүгүн көрдүк кызык мультфильм. Сыналгыдан биз бүгүн көрөбүз кызык мультфильм. Эмне кылабыз? Эмне кылабыз? Көрөбүз. Буларды биз нүктени көрөбүз деп кыймыл аракетке айландырып койсок болот экен, мүчөнүн жардамы менен. Анда эмесе балдар, өткөндө биз баштаган өнөрлүү бала деген жомокту андан ары улантабыз балдар. Жакшылап кунт коюп укканга аракет жасагыла. Өткөндө жанагы байдын кызына ашык болуп калган баланы бай эгерде менин шарттарымды аткарсаң, анда мен сага сулуу кызымды мен сага берем дейт дагы, аны бала биринчи тапшырмасын аткарат, экинчи тапшырмасын эмне өнөр, мен элде жок өнөр таап кел деп ошол жака кетет. Ошого кунт коюп андан ары угабыз балдар. Бир күнү түн ортосунда ишке чыкса, бир жаман тамдын жанынан жытылдап күйүп жаткан отту көрөт. Бала жүгүргөн бойдон жетип барат да, бул эмне болду экен деп акмалап турат. Бир киши акырын оттун ысыгына бутун салып, күйгүзүп, күл кылып, кайра бут жасап, колун отко салып, күйгүзүп, кайра кол жасап жаткандыгын көрөт да, кантип үйрөнүш керек деп карап тура берет. Ачып, үйдөн бир кыз чыгып келет да, баланы кармап алат. Сен кайдан жүргөн баласың? Бул шаарда сенде неме жок эле? Чыныңды айт, деп кыйнай баштайт баланы. Бала айласы кетип, башынан өткөнүн баарын айтып берет. Андай болсо сен биздикинде тургун. Тигил менин атам. Андан да артык өнөрлөрү бар. Атам кээде ат болот, кээде канаттуу куш болот, кээде төө болот, кээде адам жей турган тамак болот. Мен сага ошол өнөрдүн баарын үйрөтөйүн. Үйрөнүп болуп, анан үйүңө кетесиң дейт кыз. Кыз балага атасынын баардык өнөрүн үйрөтөт. Бала кызга алкышын айтып,
коштошуп баягы өзү жатып жүргөн кемпирдин үйүнө келет. Энеке, мен азыр чоң кара ат боломун. Сен базарга алып барып саткында, ошол акчага өзүңө оокат алгын. Бирок менин башымдагы тоңтону сатпа. Эгер аны сатсаң, менден ажырайсың. Сатпасаң, мен кайра келем, дейт кемпирге. Кемпир ага макул болуп, атты базарга алып барып, бир топ акчага сатат. Ноктосун шыпырып алып, кайра жүрө берет. Ошентип жатып кемпир ашкан байлыкка ээ болот. Эне, дейт бала бир күнү кемпирге, эртең шаарда чоң базар болот. Мен эртең чоң кара нар болоюн да, мени базарга алып барып саткын. Бирок ноктону сатпа. Эгер сатсаң, менден таптакыр айрыласың, дейт. Кана ошондо бала жанагы эмне кылды эле? Өнөр издеп канча жыл өтүп кеткен болот, үйүнө барайын дейт, бара албайт. Анан жанагы бир кемпирдин үйүндө жашап калган болот. Ошол кемпирдин үйүндө жашап жүргөн кезде күндөрдүн бир күндө эмнеге бир үйдөн от чыгып жатканын көрүп, ошол үй жака басып келет. Ошол үй жака басып келсе, бир эмнени көрөт? Кишини көрөт да. Ал киши эмне кылат? Отту күйгүзүп бутун салса эле от күйүп барып, кайра колун салса, башка бир ар кандай жан жаныбарга, адамга канаттууга айланып атканын көрүп аябай таң калат. Анан ошентип карап турган кезде ал кишинин эмнеси болот? Кызы болот. Кызы байкап калат дагы баланы. Анан кийин бала өзүнүн баардык башынан өткөн нерсенин баарын айтып берет. Ошентип айтып бергенден кийин кыз эмне болот? Макул болот. Мен атамдын өнөрүн сага үйрөткөнгө аракет жасайм. Баарын үйрөнгөндөн анан сен үйүңө кетесиң, дейт. Бала ошентип кыздан атасынын баардык өнөрүн үйрөнөт дагы баягы кемпирге келет. Кемпирге келип, ал кемпир да эптеп жашаган кемпир болгондуктан ошол кемпирден жакшылык кайтар. Жакшылык мени ушу үйүндө жүргөн үчүн жакшылык кылайын дейт дагы. Баягы кемпирге эмне кылды? Өзү кара чоң атка айланып базарга барып сат дейт. Көп акча алгандан кийин кайра мен эмне дейт? Башындагы ноктомду эмне кылып кой дейт? Бербей алып кел дейт. Ошентип кемпирге жардам көрсөтүп баштайт. Эртеси бала чоң кара нар болот. Аны базарга алып барат. Базарда кемпир бир топ киши менен соодалашып жатканда баягы өнөрүн эси көрүп калат да, бул менин өнөрүмдү үйрөнүп алган кандай неме деп караса, баягы өзүнүн үйүндө жүргөн бала. Буга өнөрдү менин кызым үйрөткөн экен. Кой, муну сатып алып, үйгө алып барып, баланы балталап өлтүрөйүн деп ойлоп. Ай кемпир, кара нарыңды мага сат, мен көп теңге берем деп сүйлөшө баштайт. Кемпир макул болот. Төөңдүн ноктосу менен сат. Жалаң ноктоң үчүн 500 теңге берем, дейт абышка. Кемпир теңгеге кызыгып, нардын ноктосу менен сатып жиберип үйүнө жүрө берет. Абышка кара нарды жетелеп алып келип, үйүнүн алдындагы мамыга байлап коет. Аңгыча баягы өнөр үйрөткөн кыз баланы эшикте кара нар болуп байланып турганын көрүп, кой, бул байкушту агытып жиберейин. Бул да бирөөнүн жалгыз эмеспи, эптеп күн көрсүн деп баланы агытып жиберип. Сен эми куш болуп сызган бойдон качып жөнө да өз айылыңа жеткин, дейт. Абышка сыртка чыгып баланын артынан бүркүт болуп кубалап жөнөйт. Бала менен абышка бири бүркүт, бири куш болуп кугушуп жүрүп отуруп, кечки бешинде бала турган шаарга келишет. Бала зымырап учуп келип, дөбөдө отурган хандын жанына конуп калат. Абышка баланын артынан келет да, обочуроок барып конот да, бирде кыргый, бирде каас болуп кубулат. Бир кезде бала таруу болуп хандын төш чөнтөгүнө куюлуп кетет. Абышка эми тарууну терип жеп коеюн деп хандын жанына келип жер чукуруп турган кезде бала короз болуп корозду басып өлтүрүп салат. Жомок боюнча жалпы маалымат берейин. Ошентип баягы бала эмне кылат? Баягы кемпир дагы базарга барат, буну чоң төө кылып алып барат дагы. Ошентип баланы эмне кылайын дейт? Бала кемпирге баягы ноктону бербе деп мурунку сатканда эле айткан болчу. Анан кийин ошо менен баягы өзүнүн өнөрүн билген киши билип калат. Бул менин өнөрүмдү үйрөнүп,
көп бала турбайбы, мен буну буга кызым үйрөткөн экен, мен буну азыр бул кемпирден сатып алайын дагы эмне кылайын дейт, балталап өлтүрөйүн дейт. Ошентип баягы кемпирге көп акча сунуштаганда тиги кемпир баланы эмне нуктосу менен сатып жиберет. Ошентип баягы киши баланы үйүнө алып келгенде баягы кызы баланы атасы өлтүрөөрүн билет да, балага айтат: сен эми өз айылыңа куш болуп учуп жөнөгөнүң дейт. Менин атам сени өлтүрө электе. Анан ошентип ал куш болуп учуп жөнөгөндө жанагы абышка эмне кылат? Баланын артынан бүркүт болуп кубалап жөнөйт. Ошентип алар кубалашып отуруп кечки бешинде дейт, баягы өзү жашаган шаарга бала кирип келет дейт. Ошентип экөө бири бирин куушуп баланы өлтүргөнү атканда бала хандын эмнесине, төш калтасына тааруу болуп кирип кетет. Ал ошентип баягы баланын амалкөйлүгү менен баягы кишини, баланы өлтүрөм деген кишини кызыл корозду басып, өзү аны эмне кылып коет экен, өлтүрүп коет экен балдар. Ал адам кейпине айланып өз үйүнө барат. Хан кечинде көргөн укмуштуу ишине таң калып, эртеси элин чогултуп: бул ишти ким билет? Мен ушул жашка келгенче бир канаттууну куулуп, экинчи канаттуу болгонун көргөн эмесмин. Бул кандай укмуш? Ушул ишти көргөн билгендер болсо айтып бергиле дейт. Эл жым-жырт болуп калат. Бир убакта баягы бала чыгып келип: ханым, уруксат бериңиз, ал ишти мен билем дейт. Хан балага уруксат берет. Ошондо бала ханга жарап: сиз мага менин элимде, менин жеримде жок өнөр үйрөнүп кел дегенсиз. Ал эсиңизде болсо керек. Жанагы куш болуп корозду басып жеген мен болчумун. Менин үйрөнгөн өнөрүмдү ошол короз болуп куулган адам да билчү. Бирок ал мага душман эле. Ошондуктан ал менин артымдан кууп келген. Бирок ал мени жей албай, мен аны жеп койдум. Душманды өлтүрдүм, ханым, дейт бала. Баланын айткан элдин баары таң калышат. Ошол куш сен болсоң, анда азыр элге бир өнөрүңдү көрсөтчү, дейт. Хан балага ишене бербей. Бала макул болуп, дароо бир чоң аргымак болуп, элдин ортосуна алчаңдап чыга калат. Хан менен эл баланын өнөрүнө ыраазы болушуп, хан болсо убада боюнча кызын берип чоң той өткөргөн экен. Эртеси бала жомукту аягына чыктык балдар. Ошентип бала өзүнүн максатына жетти. Ал жанагы ханга элде жок өнөрдү эмне кылып келди? Алып келип берди. Ошентип баягы хан эмне кылды? Баланын элде жок өнөр таап келгенине өз көзү менен көрүп, ишенип, анан балага эмне кылды? Акылдуу десе акылдуу, сулуу десе сулуу кызын эмне кылды? Балага берди. Мынакей, эгерде биз көп өнөрдү билсек, эмне кылат экен? Көп нерсеге жете алабыз деген бул жомокто ойду берди. Суроолор: бала элде жок өнөрдү кимден үйрөндү? Баарыңар эле түшүнүктүү болду болуш керек, бала элде жок өнөрдү кимден үйрөндү деп ойлойсуңар? Ошол өнөр издеп жүрүп, 3 жылда, 4 жылда өнөр издеп жүрүп, ошол эмне башка шаардан үйрөнүп келди. Баланын өнөрү менен ким байыды? Анан баланын өнөрү менен ким байыды? Баланын өнөрү менен жанагы үйүнө кете албай, кантип мен каяктан өнөр үйрөнсөм деп ушинтип кыйналып турган кезде бир эне анын үйүнө эмне кылган? Баланы киргизген, ментинде жашап турду. Ошол эне байыды. Бала хандын кызына үйлөндүбү? Силердин оюңар боюнча кана балдар? Бала хандын кызына үйлөндүбү? Үйлөнгөн жокпу? Бала хандын кызына үйлөндү. Анткени бала эмне кылды? Хан өзү койгон, балага койгон шарттардын баарын аткарды. Ошол себептен хан кызын балага берди. Ошентип бала хандын кызына ошол максаттарына жетүү менен үйрөнө алды деп айтсак жаңылышпайбыз. Эми бул жерден кыймыл аракети бар сөздөр көп, аябагай. Мисалы, барат, эмне кылат? Барат, мына бул жерде турат балдар. Өткөргөн экен. Мынакей. Көрсөтчү, эмне кылат? Көрсөтөт. Эмне кылат? Карап, ханга карап турат.
мына булардын баардыгы сүйлөмдүн аягында келген көп нерселер бул кыймыл аракетти билгизе алат. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз балдар. Үйгө тапшырма эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Ошондо ар бириңер эмне кылат деген суроого жооп таба алсаңар, сөз түрдө анда сүйлөм түзө алган болосуңар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.